Видеодо реклама жок. Ошондуктан лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. Курманбек Бакиев, мени сотко бергиле. Менде күнөө болсо түрмөгө өзүм барам. Мурунку мамлекет башчынын билдирүүсүн 24 ижим маалымат агенттиги таратты. Мен аларга Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына сот системасындагы иштерди тартипке салууну сунуш кылмакмын. Мен буга чейин Лондондун сотунда Кыргызстандын прокуратурасынын өкүлдөрү менен бир жолу жолукканмын. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, Лондондогу соттун чечиминде сөзмө-сөз айта албайм, бирок текшерүү оңой. Кыргыз Республикасындагы сот тарабынан күнөөлүү деп табуу үчүн прокуратура органдары далилдерди бурмалагандыгы тууралуу айтылган. Мен Улуу Британиянын сотунда өткөн Шон Дейлинин иши жөнүндө айтып жатам. Баса, мен дагы үй бүлө мүчөлөрүм дагы жашырынбай сотко келип тийиштүү түрдө катыштык. 2010 жылдын апрелинен баштап Бириккен Улуттар Уюмунун же башка бирөөнүн колдоосу артында көз карандысыз иликтөө жүргүзүү жөнүндө айтып келе жатам. Бирок мунун эч кимге кереги жок жана буга эмне себеп экени түшүнүктүү, деди Курманбек Бакиев. Булак аргумент KG. Ташиев, биз 1 метр жерибизди Өзбекстанга бербейбиз. Саясатчы Камчыбек Ташиев Өзбекстандын өкмөт башчысынын айткандарына жооп берди. Урматтуу эл журт, 1-июнь күнү Өзбек Республикасынын премьер-министри Ариповдун Сох айылынын жашоочулары менен болгон жолугушуусундагы айткан сөзүнө мен жооп берүүнү чечтим. Себеби биздин өкмөттүн жооп берүүгө чамасы келбей калган окшойт. Кыргызстанда мамлекеттин, жердин жана бийликтин ээси кыргыз эли, а мен ошол элден мекенчил атуулумун. Коңшу Өзбек Республикасынын өкмөт башчысы Мырза Арипов угуп, анан түшүнүп алыңыз. Биринчи, Чечме айылындагы суу булагы Кыргызстандын аймагында жайгашкандыктан коңшу мамлекеттин жарандарына макулдашуу аркылуу гана бере алабыз. Экинчи, Сох айылына суу, жер жетпегендин себеби ошол территорияда жашаган элдердин өтө тездик менен көбөйүп кеткендигинде. Алар көбөйгөн сайын сууларыбызды, жерлерибизди аларга бере албайбыз. Себеби өзүбүзгө жетишпейт. Ашыкча элиңиз болсо Өзбекстанга көчүрүп кетиңиз, а биз болсо 1 метр жерибизди бербейбиз. Үчүнчү, биз болуп өткөн окуя боюнча кечирим сурабайбыз. Себеби булагыбызды тазалоо учурунда өзбек жарандары келип кол салышкан. Жана биринчи үйдү алар күйгүзүшүп, кыргыз жарандарын нур токмокко алышкан. А биздин атуулдар бир канча убакыттан кийин топтолуп келишип гана катылгандын катыгын беришкен. Биз өзбек элин, мамлекетин сыйлайбыз жана тең ата сүйлөшүүгө милдеттүүбүз. Төртүнчүдөн, Сох Риштан жолун ачуу боюнча эч кандай юридикалык документти көргөн жокпуз. Анда эмне үчүн Кара Суу районунун территориясында жайгашкан Кыргызстандын Барак айылын толук блокада кылып жок кылдыңар? Кыргызстандан чыккан суулар Кудайдыкы деп айтыпсыз. Анда Өзбекстандан чыккан газды да ошол оюңуз менен бизге бекер бериңиздер. Бешинчи, биз өзбек мамлекети менен Кудай кошкон коңшубуз. Ошондуктан үстөмдүк кылуу саясаты эки өлкөгө тең абийир жана жакшылык алып келбейт. Урматым менен деп жазды Ташиев. Булак аргумент KG. Өзүнүн 20 жаш улуу кишиге турмушка чыгып 12 балалуу болгон Агдана Асанова. Өзгөн районунун Куршав айылынын 37 жаштагы тургуну Агдана Асанова 12 баланын апасы. Баатрениден аймактык кабарчы кабар алды. Өзүнүн айтымында жашоо абалы жакшы эместигине карабастан 12 бала төрөп, чоңойтуп жаткан учуру. Алар эскилиги жеткен авариялык абалдагы үйдө жашап келишет. 18 жашымда өзүмдөн 20 жаш улуу кишиге турмушка чыккам. Ал базарда өтүкчү болуп иштейт. Биринчи жубайынан 28 жаштагы уулу бар. Ал да биз менен жашайт. Апасы ооруп калган экен. Ошол жакка жибердим. Өзүмдүн 8 уул, 4 кызым бар. Аралары 1 жаштан, бири-бирин карап чоңоюп жатышат. Улуу балам 19 жашта, анын үнөкөт кулак оорусу бар. Кичүү балам 6 айлык. Чоң балдарымдан экөө кесиптик лицейде бекер окушат. Ал эми 4 балам мектеп окуучусу. Убагы келгенде кийим кечеден кыйналып калам. Андай убакта мугалимдери, классташтары акча топтоп же эски кийимдерин беришет. Тамак аштан, ун жана майдан кыйналам, деди Батырене.
Ал Баатырene наамын 2017-жылы алган. 9 баласына жөлөк пул берилет. Эскилиги жеткен үйүбүз жолдон унаа өткөндө кулап кете тургандай болот. Карантин убагында азык-түлүктөн жардам беришти. Эмне жардам керектешкенинен үй куруу керек десем эле дароо жумуштарды баштап 5-6 күн болду. Пайдубалын тургузуп коюшту, деди Агдана Асанова. Булак турмуш KG. Уста болом деген Набижановдун бүт ой кыялын өзгөрткөн кандуу окуя. 25 жаштагы Азамат Набижанов Жалал Абад шаарындагы номер 5-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда эмгектенет. 19 аял киши менен иштешкен жаш дарыгер жумушундагы кызыктарын аймактык кабарчыга айтып берди. Каарманыбыз 2011-жылы Бишкек шаарындагы Акунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында билим алып баштаган. Ал мед кызматкер болуп калуусуна 2010-жылдагы июнь коогалаңы түрткү болгонун айтты. Өзүм Сузактын Ырыс айыл аймагынан болом. Атам кесиби боюнча электрик болгондуктан мен дагы бала кезимден атамдын жанында жүрүп, анча-мынча тиричилик буюмдарын оңдогонду өздөштүргөм. Ошол себептенби өзүмдү келечекте уста катары элестетчүмүн. Бирок 2010-жылы болгон кандуу окуя менин оюмду, максаттарымды түп тамыры менен өзгөрттү. Ошол учурда мен мектепте 10-класста билим алчумун. Айыл эли бейгапар жатып эле эл арасында жаңжал чыгып кетти. Көпчүлүк туугандарыбыз, кошунабыз жарадар болуп, айрымдары медициналык жардам өз убагында берилбегендиктен каза болуп калышты. Анын баарын билгенден кийин мед кызматкер болуп жардамга муктаж болгон адамдарга көмөк көрсөтүүнү негизги максат кылып алдым. Мектепти аяктап, ЖРТдан жакшы упай алып, Бишкектеги Акунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынан акысыз билим алууга мүмкүнчүлүк алдым. Окууну аяктаган соң өзүм жашаган аймакка келип иштеп калдым, дейт ал. Азамат шаарга караштуу Достук аймактык башкармалыгындагы поликлиникада дарыгер болуп иштеп жатканына быйыл 2 жылдын жүзү болду. Учурда өзүнүн аймагындагы 3000ден ашык жашоочунун саламаттыгына көз салып турат. Ал көп учурда кош бойлуу келиндер эркек дарыгердин кароосунан өтүүдөн баш тартаарын айтат. Мен билгенден шаардагы бир дагы үй бүлөлүк медициналык борборлордо эркек дарыгерлер иштебейт. Бизде аял дарыгерлер, медайымдар болуп жалпы 19 аял киши бар. Алардын арасында өзүм жалгыз иштейм. Буйруса быйыл иштегениме 2 жылдын жүзү болду. Ишиме көнүп калдым. Өзүмдүн аймагымда 3000ден ашык жашоочу бар. Алардын саламаттыгына көз салып турам. Көбүнчө кош бойлуу келиндерди каттоого алып, баланын өсүп келе жатканын байкайын десем, алар эркек дарыгердин кароосунан өтпөймүн деп башка дарыгерлерге кетип калган учурлар көп болот. Андан сырткары аймактагы жаңы төрөлгөн ымыркайларды кароодон өткөргөнү келгенде да бул жаш бала экен, буга ишенбейбиз деген ата-энелер да болбой койбойт. Ачыгын айтсам, биздин коом эркек үй бүлөлүк дарыгерлердин иштегенин жат көрүнүш катары кабылдайт. Ошентсе да акырындык менен иштеп келе жатам, дейт ал. Жаш дарыгер Азамат өзүнүн кесибин чын дилден сүйөрүн, карьералык жолунда кесибин өзгөртпөй, үй бүлөлүк дарыгер болуп гана иштеп калаарын айтат. 25 жаштагы Азамат Набижанов үй бүлөлүү, 5 бир туугандын 3-чүсү. Булак турмуш KG. Жаш жубайларга нике күбөлүк бербей иш бөлмөдөн айдап чыккан Адистин окуясы. Кара Көл шаарында быйылкы жылы эң жаш баатыренелердин катарына Кадийча Кыдырмаева да расмий түрдө кошулду, деп билдирет аймактык кабарчы. Кадийча айымдын айтымында ал 44 жашта. 13 жылдан бери Токтогул КЭСинин маалыматтык технологиялардын 4-чү баскычтагы электромонтёру болуп эмгектенип келет. 5 кыз 2 уулдун бактылуу энеси. Эң улуу кызым 26 жашта. Ал учурда өзүнчө турмуш куруп, 3 неберелүү кылды. Үйүбүздүн эң кенжеси. Эркетайыбыз да кыз. Ал 2 жаштан өттү. Баатырене болом деп кыялданган эмесмин. Бирок бул тагдырдын буйругу экен. Жаратканга ыраазымын. Балдарым бар, бактым тоодой. Арка жөлөк болчу жолдошум Өмүржан Кыдырмаев экөөбүз аларга татыктуу тарбия, жаркын келечек тартуулоо үчүн иштеп эмгектенип келебиз. Баатырене болуп, бул сыйлыкты алышымдын дагы бир сыры. Бул менин апам Телегей Султаналиева. Балдарым кантип чоңоюп калганын билген жокмун. Ушул киши балдарымды чогуу чоңойтушуп, багышып, колдоп келди. Учурда 78 жашта. Ага таазим кылам, деди Кадийча айым. Кыдырмаева өзүнүн классташына турмушка чыккан. Мен мектепти бүткөндөн кийин эле турмушка чыктым. Жолдошум экөөбүз никебизди мыйзамдуу каттоо үчүн жарандык актылардын абалын каттоо бөлүмүнө бардык. Ал жердеги Адис 18 жашка толгондон кийин келгиле деп экөөбүздү айдап чыкты. 1 жылдан кийин апрелде кызым төрөлүп калды. Анан күбөлүк керек болуп, апамды ээрчитип барып, нике күбөлүгүн алганбыз. Ушул окуя ушул күнгө чейин эсибизден кетпейт.
Досторубуздун арасында күлүп айтып калабыз, деди ал. Кадийча айымга 1 июнь күнү Баатыр эне ордени салтанаттуу тапшырылды. Булак турмуш KG.